13-бөлүм. Теңир Мусага мындай деди: "Мага ысырайылдыктардын тундарын арна. Адамдык болобу, малдык болобу, алар мага тиешелүү." Муса элге кайрылып мындай деди: "Силер Мисирден чыккан, кулчулуктан бошонгон ушул күндү эсиңерден чыгарбагыла. Анткени Теңир силерди ал жерден күчтүү колу менен алып чыккан. Ачыткы кошулган тамак аш жебегиле. Силер бүгүн абыт айында, эгин башалган айда чыгып жатасыңар. Теңир сенин ата бабаларыңа берем деп убада кылган сүт менен бал аккан жерге, Канаандыктардын, Хеттиктердин, Аморлуктардын, Хибиликтердин жана Жебустуктардын жерине алып барганда, ушул айда Теңирге ушул ибадатты кыл. 7 күн ачыткысыз нан же, ал эми 7-чү күн Теңирге арналган майрам. Ачыткысыз нанды 7 күн же, сенде ачыткы кошулган нан болбосун, ачыткы кошулган тамак аш эч жериңде болбосун." Ошол күнү өз уулуңа мындай деп айт: "Мен бул майрамды Теңир мени Мисирден алып чыккандык үчүн майрамдап жатам. Теңирдин мыйзамы оозуңдан түшпөшү үчүн бул майрам сенин колуңдагы белги жана чекеңе байланган эскертүү болсун. Анткени Теңир сени Мисирден күчтүү колу менен алып чыккан. Ушул мыйзамды жыл сайын өз убагында аткар. Теңир сага жана сенин ата бабаларыңа берем деп убада кылган Канаан жерине сени алып барганда, ал жерди сага бергенде, тундарыңды Теңирге бөлүп кой. Малыңдын 1-чи төлүнүн эркегин Теңирге арна. Эшегиңдин 1-чи төлүн козуга айырбашта. Эгерде айырбаштабасаң, кунун төлөп сатып ал. Эгерде сатып албасаңар, мойнун сындырып салгыла. Тун эркек балдарыңарды да кунун төлөп сатып алгыла." Кийин уулуң сенден: "Эмнеге мындай кылып жатасың?" деп сураса, "Теңир бизди күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан, кулчулуктан бошоткон. Фараон бизди кое бербей жатканда, Теңир Мисир жериндеги малдын төл башынан баштап, адамдын тун баласына чейин бардык 1-чи туулгандарды жок кылган. Ошондуктан мен малымдын эркек төл башынын бардыгын Теңирге арнап курмандыкка чалып жатам. Ал эми тун уулдарымды кунун төлөп сатып алып жатам" деп жооп бер. "Бул майрам сенин колуңдагы белги жана чекеңе байлаган эскертүү болсун. Анткени Теңир бизди өзүнүн күчтүү колу менен Мисирден алып чыккан." Фараон элди кое бергенде, Кудай аларды жакын болсо да, Перишти жерине баруучу жол менен алып барган жок. Анткени Кудай эл согушту көргөндө өкүнүп, Мисирге кайрылып кетпесин деди. Ошондуктан Кудай элди Кызыл деңизге чөл аркылуу алып барды. Исраил уулдары Мисир жеринен куралданып чыгышты. Муса өзү менен кошо Жусуптун сөөгүн ала чыкты. Анткени Жусуп Исраил уулдарынан: "Кудай силерге сөзсүз келет. Ошондо менин сөөгүмдү бул жерден өзүңөр менен ала чыккыла" деп убада алган. Ошентип Исраил уулдары Сукоттон чыгып, чөлдүн четиндеги Эйтамга келип, кошуун болуп жайланышты. Теңир болсо аларды күнү түнү жол жүрсүн деп, күндүз аларга булуттуу түрмөктүн ичинде жол көрсөтүп, ал эми түн ичинде оттуу түрмөктүн ичинде жарык болуп алардын алдында бара жатты. Күндүз булуттуу түрмөк, түнкүсүн оттуу түрмөк элдин алдынан кеткен жок. 16-бөлүм. Ыйса өзүнүн шакирттерине да мындай деди: "Бир бай адамдын чарба иштерин башкаруучусу бар экен. Сенин чарба иштериңди башкаруучу мал мүлкүңдү ыксыз ысырап кылып жатат" деп айтып келишет. Ошондо бай аны чакырып алып: "Сен жөнүндө ар кандай сөз угуп жатам. Өзүңдүн башкаруу ишиң боюнча эсеп бер, анткени сен мындан ары чарба иштерин башкара албайсың" дейт. Башкаруучу ичинен: "Эми мен эмне кылам? Кожоюнум мени башкаруу ишинен бошотуп жатат. Жер каза албайм, кайыр сурагандан уялам. Бирок мен эмне кылууну таптым. Башкаруу ишинен бошотулгандан кийин адамдар мени үйлөрүнө кабыл алыш үчүн мен мындай кылам" деп ойлонот да, кожоюнуна карызы барлардын ар бирин өз-өзүнчө чакырып алып, алардын биринчисинен: "Сен кожоюнума канча карызсың?" деп сурайт. Ал: "100 ченем май карызмын" дейт. "Тил катыңды ал да отура калып 50 ченем деп жаза сал" дейт башкаруучу. Андан кийин ал башкасынан: "Сен канча карызсың?" деп сурайт. Ал: "100 ченем буудай" деп жооп берет. Башкаруучу ага да: "Тил катыңды ал да 80 деп жаз" дейт. Ошондо кожоюн ишенимсиз башкаруучусун акылдуулук менен иш кылган үчүн мактаптыр. Бул дүйнөнүн адамдары өзү өңдүүлөр менен мамилелешкенде жарыктын уулдарына караганда акылдуураак. Мен да силерге айтып коеюн, өтүп кете турган байлык менен өзүңөргө досторду күткүлө. Байлык жок болуп кеткенден кийин силерди түбөлүк турак жайларга кабыл алышсын. Аз нерседе ишенимдүү адам көп нерседе да ишенимдүү, аз нерседе ишенимсиз адам көп нерседе да ишенимсиз. Эгерде силерге өтүп кете турган байлыкты ишенип тапшырууга болбосо, чыныгы байлыкты ким ишенип тапшырат? Эгерде силерге башкалардыкын ишенип тапшырууга болбосо, анда өзүңөрдүкүн ким берет? Эч бир кул эки мырзага кызмат кыла албайт. Бирин жек көрүп, экинчисин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин барка албайт.
Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Мунун баардыгын байлыкты сүйгөн фарисейлер да угуп, Исаны мазактап күлүштү. Ошондо Иса аларга мындай деди: Силер адамдардын алдында өзүңөрдү адил адам катары көрсөтөсүңөр. Бирок Кудай силердин жүрөгүңөрдү билет. Анткени адамдар жогору баалаган нерсе Кудайдын алдында жийиркеничтүү. Тоорат жана пайгамбарлар китептери жаканга чейин болгон. Ошол убакыттан бери Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабар жарыяланып келе жатат. Бул падышачылыкка ар бир адам күч жумшап келет. Бирок мыйзамдын бир белгиси жоголгонго караганда, асман менен жер оңой жок болот. Аялын кетирип башка аял алган адам ойноштук кылган болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот. Бир бай адам болуптур. Ал кочкул кызыл кылторкодон жана зыгыр бууласынан кийим кийип, күн сайын укмуштуудай той өткөрчү экен. Анын дарбазасынын алдында бүт денесин жара баскан Лазар деген кайырчы жатчу. Ал бай жеген тамактын калдыгына зар болчу. Иттер келип анын жараларын жалачу. Бир күнү ошол кайырчы өлүп, периштелер аны Ибрайымдын кучагына алып барышат. Бай да өлүп, аны көргө коюшат. Өлгөндөр жаткан жайда кыйналып жаткан ошол бай адам башын көтөрүп, алыстан Ибрайымды жана анын кучагындагы Лазарды көрөт. Ошондо ал болгон күчү менен: Ибрайым ата, мага райым кылып Лазарды жиберчи. Ал бармагынын учун сууга малып, тилимди сууласын. Анткени мен бул жалындаган отто азап тартып жатам деп кыйкырат. Бирок Ибрайым ага: балам, сен өзүңдүн жакшы үлүшүңдү, жашооңду алганыңды. Ал эми Лазар албаганын эстечи. Азыр болсо ал бул жерде сооронууда. Ал эми сен азап чегүүдөсүң. Анын үстүнө силер менен биздин ортобузда түпсүздүк бар. Бул жактан силерге, силер жактан бизге өтө алышпайт дейт. Ошондо албай: ата, андай болсо сенден суранам, Лазарды атамдын үйүнө жиберчи. Анткени менин 5 бир тууганым бар. Алар да бул азаптуу жайга келбеш үчүн Лазар барып күбөлөндүрсүн деп өтүнөт. Ибрайым ага: аларда Мусанын жана пайгамбарлардын китептери бар. Ошолорду угушсун десе, ал: жок Ибрайым ата, эгерде өлгөндөрдөн бирөө барса, алар тобо кылышат дейт. Ошондо Ибрайым ага: эгерде Муса менен пайгамбарлардын айтканын угушпаса, анда алар өлгөндөрдөн бирөө тирилип барса да ишенишпейт деп жооп берет. 31-бөлүм. Кызды карабайм деп көзүм менен келишим түзгөм. Мага жогорудан Кудайдан кандай үлүш тиймегиле? Асмандан, кудуреттүү Кудайдан кандай мурас берилмегиле? Өлүм мыйзамсыздар үчүн эмеспи? Кырсык, кыянаттык кылгандардын башына түшпөйбү? Кудай менин жолдорумду көргөн жок беле? Менин баскан кадамымды эсептеген жок беле? Эгерде мен жалган жолдо жүргөн болсом, эгерде менин буттарым амал көйлүккө шашкан болсо, анда мени чындыктын таразасына тартышсын. Ошондо Кудай менин айыпсыздыгымды билет. Эгерде менин бутум жолдон бурулган болсо, жүрөгүм көзүмдү ээрчип жүргөн болсо, эгерде таза эмес бир нерсе колума жабышып калган болсо, анда мен сепкенди башка бирөө жесин жана мен өндүргөн нерсе тамырынан жулунсун. Эгерде менин жүрөгүм аялга азгырылса, жакынымдын эшигинин алдына тузак койгон болсом, анда менин аялым башка бирөөнүн жаргылчагын тартсын, аны башка бирөөлөр маскара кылышсын. Анткени бул ойноштук, бул сотко тартыла турган күнөө. Бул менин бүт мал мүлкүмдү түп тамыры менен жок кылып сала турган жалмап салуучу от. Кулум менен күңүм мага каршы чыкканда алардын укуктарын тоотпой койгон болсом, анда Кудай мага каршы чыгар эле. Ошондо мен эмне кылар элем? Ал менин ишимди тергей баштаса, мен ага эмне деп жооп бере алар элем? Мени да, аны да эненин курсагында жараткан өз эмеспи? Бизди эненин курсагында жасаган өз эмеспи? Жакырлардын сураганын бербей койдум беле? Жесирдин көзүн жалдыраттым беле? Бир үзүм нанды жалгыз жедим беле? Андан жетим да жеген жок беле? Анткени ал бала күнүнөн бери меникинде атасыныкында жашагандай жашады. Энемдин курсагынан чыккандан бери мен жесирге көз салып келдим. Мен кийими жок өлүп бара жатканды, жамынчысы жок жардыны көргөндө, ал мага чын жүрөктөн батасын бербей койду беле? Ал менин койлорумдун жүнүнө жылынган жок беле? Дарбаза алдында мага жардам беришсе да, жетимге кол көтөрсөм, анда менин ийиним далымдан бөлүнүп түшүп калсын. Колум чыканагымдан сынып түшсүн. Анткени Кудайдын жазасы мен үчүн өтө коркунучтуу. Анын улуулугунун алдында мен туруштук бере алмак эмесмин. Мен алтынга таяндым беле? Байлыкка менин үмүтүм сенсиң деп айттым беле? Байлыгымдын ашып ташыганына, колумдун көп тапканына кубандым беле? Күндүн жаркырап тийип турганын карап туруп, айдын сөөлөттүү калкып баратканын карап туруп, жүрөгүм жашыруун азгырылды беле? Оозум колдорумду өптү беле?
анда бул да сотко тартыла турган кылмыш болмок. Анткени мен кудуреттүү Кудайдан баш тарткан болор элем. Мен душманымдын кыйраганына кубандым беле, анын башына түн түшкөндө салтанат курдум беле. Оозумдун аны каргап күнөөгө батуусуна жол берген эмесмин. Менин чатырымдагы кишилер, "О, анын этинен жегендерден эч ким тойбой калган эмес" дешкен жок беле. Бөтөн жерден келген киши көчөдө түнөгөн эмес. Жолоочуга эшигимди ачып берчүмүн. Эгерде мен адам катары күнөөлөрүмдү жашырып койгон болсом, мыйзамсыз иштеримди көкүрөгүмө катып койгон болсом, анда мен чоң жамааттан коркор элем. Урук туугандарымдын жек көрүүсү үрөйүмдү учурар эле. Мен ооз ачпас элем, босогодон сыртка чыкпас элем. О, мени кимдир бирөө укса гана, менин каалоом мындай: кудуреттүү Кудай мага жооп берсе экен, менин коргоочум буларды китепке жазып койсо экен. Мен аны ийниме көтөрүп жүрөр элем, башыма гүл таажыдай кийип алар элем. Баскан кадамымдын санын ага кабарлар элем, ага төрөгө жакындагандай жакындар элем. Эгерде жерим менин үстүмөн арызданып ыйлаган болсо, анын бороздору менин үстүмөн даттанган болсо, эгерде мен анын түшүмүн акысыз жеген болсом, дыйкандардын жашоосун кыйынчылыкка салган болсом, анда буудай ордуна төөтүкенек, арпа ордуна карамык өссүн. Ошентип Аюптун сөзү бүттү. Ыйык элчи Павылдын Корунттуктарга жазган 2 каты. 1 бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Иса Машаяктын элчиси болууга чакырылган Павылдан жана бир тууганыбыз Тимотейден Кудайдын Корунт шаарындагы жыйынына жана Ахаядагы бардык ыйыктарга салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге райымын төгүп тынчтыгын бере берсин. Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана атасы, бооркердиктин жана сооронуунун булагы болгон Кудай ата макталсын. Кудай бизди соороткондой эле ар кандай кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткандарды соорота алышыбыз үчүн ал бизди бардык кыйынчылыктарыбызда сооротуп жатат. Машаяк жолунда биз азапты канчалык көп тарткан сайын Машаяк аркылуу ошончолук сооронуп жатабыз. Эгерде кайгырып жатсак, силердин сооронушуңар үчүн жана куткарылышыңар үчүн кайгырып жатабыз. Эгерде сооронуп жатсак, силердин сооронушуңар үчүн сооронуп жатабыз. Анткени бул сооронуу биз сыяктуу эле кыйынчылыктарды баштан өткөрүп жаткан силерге да кыйынчылыктарды чыдамкайлык менен көтөрүүгө жардам берет. Биздин силерден үмүтүбүз чоң. Анткени биз сыяктуу эле силер да кыйынчылыктарды башыңардан өткөрүп жатканыңарды, биз сыяктуу эле сооронуп жатканыңарды билебиз. Бир туугандар, Асия жеринде башыбызга түшкөн кыйынчылык жөнүндө билишиңерди каалайм. Өтө оор, адам чыдагыс кыйынчылыкка туш болгон элек, тирүү каларыбызга да үмүттөнбөй калганбыз. Өзүбүздү өлүм жазасына өкүм кылынган адамдардай сезген элек. Бул кыйынчылык өзүбүзгө таянбай, өлгөндөрдү тирилткен Кудайга таянышыбыз үчүн болду. Ал бизди өлүм коркунучунан куткарып алды. Куткарып жатат, дагы да куткарат деп биз андан үмүттөнөбүз. Силердин да биз үчүн сыйынганыңар боюнча, көптөрдүн арачылык кылып сыйынганы боюнча Кудай бизге ырайым кылгандыгы үчүн көптөр Кудайга ыраазычылык билдиришет. Дүйнөдө, айрыкча силердин араңарда, биз адамдык акылмандуулук менен эмес, Кудайдын ырайымы, Кудайдан келген ыйыктык, тазалык менен жашаганыбызга абийирибиз күбө. Бул биздин мактанычыбыз. Биздин силерге жазганыбыз силер окуп түшүнө албагыдай нерсе эмес, бизди толук түшүнөсүңөр деп үмүттөнөм. Теңирибиз Иса Машаяк келген күнү биз силердин мактанычыңар болорубузду, силер биздин мактанычыбыз болоруңарды силер азыр кандайдыр бир деңгээлде түшүнүп калдыңар. Буга мен бекем ишенгендиктен 2 рет батага ээ болушуңар үчүн Македонияга бара жатып да, ал жактан келе жатып да силерге тие кетейин деп ойлогом. Силер мени Жүйүт аймагына узатып коймоксуңар. Ушундай максатты алдыма койгонум жеңил ойлуулукпу? Же эмне мен адамдык акыл менен чечим чыгарып, бир туруп ооба, бир туруп жок деп жатыптырмынбы? Кудай ишенимдүү, биз силерге бир туруп ооба, бир туруп жок дечи эмеспиз. Мен Сылас жана Тимотей аркылуу араңарда жарыяланган Кудай уулу Иса Машаяк бир туруп ооба, бир туруп жок болгон эмес, анда ооба гана болгон. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Ошол себептүү Кудай даңкталыш үчүн Машаяк аркылуу Кудайга Омин дейбиз. Машаяк аркылуу силерди да, бизди да бекемдеген жана бизди майлаган Кудай мөөрүн басып жүрөгүбүзгө рухту аманат кылып салып берген да ал. Кудайды күбөгө тартам. Корунтка кайра келбегенимдин себеби силерди аядым. Биз силердин ишенимиңердин үстүнөн бийлик кылып жаткан жокпуз. Тескерисинче, силердин кубанычыңарга өбөлгө түзүп жатабыз.
анткени силердин ишенимиңер бекем.